Түп айылындагы Балбай ата спорт комплексинде дене тарбия сабагына мугалим болуп үзүрүл эмгектенген, мыкты спортчуларды тарбиялап чыгарган Уркалы Абитовдун жаркын элесине арналган спорттун грек-рим күрөшү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн мелдеш Түп айылында 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Мелдештин расмий бөлүгүндө Уркалы Абитовдун жакын туугандары, айылдаштары, достору эскеришип Куран окулду. Ошол Уркалы атабыз Түп районуна ошо спортко чоң салымын кошкон. Районубузда ошо сайыз убагында спортто негиздеген десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө ошо спортко бүгүн грек-рим күрөшү боюнча 400-гө жакын спортсмендер болду. Ошо спортубуз 2 күнгө созулат. Байгелер боюнча айта кетсек, ушул байгелерин ушул бир туугандары Уркалы атабыздын жана биздин спорт мектебибиз жана ушул спорт мектептин жалпы жааматы бардыгыбыз биргеликте кылып атабыз. Мелдешке бир эле Ысык Көл облусунан эмес, башка облустардан дагы балбандар келишкен. Жалпысынан 400дөн ашуун жаш өспүрүмдөр катышып, өз күчтөрүн сынашты. Оюн учурунда катышуучулардын коопсуздугу да эске алынып, медициналык кызматкерлер көзөмөлдөп турушту. Мен өзү 12 жаштамын. 4-классыман баштап күрөшкө келип баштагам. Күрөшкө келгенде менин келечегим башында Канат Бегалиев, Акжол Махмудов, Жоламан Шашенбеков болгон чемпиондордон болгум келет. Жана ошондой эле мирди утуп, олимпиаданы утуп, дүйнөгө тарыхка атымды алтын тамга менен жаздыргым келет. Уркалы Абитов мектепте окуп жүргөндө эле алдыңкы окуучулардын катарын толуктап, ар дайым башкаларга үлгү болгон. Жаштайынан эле спортко кызыгып, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келген. 1962-жылы Роза Урдалетова менен баш кошуп, 4 уул, 4 кыздуу болушкан. 2020-жылы ден соолугуна байланыштуу бул дүйнө менен кош айтышкан. Балдар өспүрүм мектебин ошол 1-түптөп келип, ошол 4 жыл эмгектенген ушул Дүшчанын ичинде Түп районунда. 70-жылдан 74-жылга чейин. Андан кийин келип школдо эле бизде интернат бар болчу, интернатта воспитатель болуп, ошакта эмгектенген. Ошол өмүрүнүн кеткиче чейин ошол 1998-жылга чейин Саташ орто мектебинде мугалим болуп иштеген, ошол дене тарбия мененчи. Кандай десек дагы эле картуу отличник болгон. Мелдештин жыйынтыгы менен алдыңкы орундарга жетишкен спортчуларга кубок, медаль жана баалуу белектер тапшырылды. 1-чи орунду Бишкек шаарынан 5 спортчусу, 2-чи орунду Түп районунун 4 спортчусу жана 3-чү орунду Каракол шаарынын 3 спортчусу алды. Улутай Курбанкулова, Асылбек Касенов, Түп районунан.